Биринчибиз quizzes oyun болду, экинчибиз Kahoot болду, Буларды жабабыз, компьютерибизге күч келтириш үчүн. Андан ары биз WhatsApp'тагы тизме боюнча кетиргенбиз. WhatsApp'та мен силерге 10 сайттын тизмесин берген эжекелеп. Ошолорду азыр биз ачып, quizzes'ни Kahoot'tu үйрөндүк. Андан ары Learning Apps экен. Learning Apps деген сайтка киребиз. Кадимки эле Google'га сиздер Learning Apps деп жазасыздар. Ошол жерде же болбосо ошол шилтемени бассаңыздар, автоматтык түрдө эмне болот экен? Ошол сайтка барып сиздерди алып барат. Learning Apps сайты ушундай болуп ачылат. Сиздер да кирип көрдүңүздөрбү Learning Apps'ка? Анан сиздерден эмне деп сурайт? Могул жака войти деген жазуу чыгат. Код деп чыгат. Код деген жерге продолжить через Google дегенди басып туруп, Google менен регистрация болуп, суроо оюндарды түзгөндү азыр сиздерге үйрөтүптөр эжекелер. Бул Learning Apps деген сайт аябай кызыктуу сайт, балдарга да аябай кызыктуу болот. Жөн гана тест эмес, жөн гана викторина эмес, бул жерде түрдүү оюндар бар. Ал оюндарды кандай түзөбүз, алдыда сиздер көңүл буруп отурсуңуздар. Келиңиздер, ал үчүн бул Learning Apps сайтына кириш үчүн ушул жерде эмне деп чыгат? Код деп чыгат. Код деген жерде сиздер электрондук поштаңыздарды, анан аты жөнүңүздөрдү жазып, регистрация болуп аласыздар дагы. Мынакей сиздерге башкы бет болуп все упражнения деген ушундай сыяктуу башкы бет ачылат. Сиздер бул жерде эмне кылат экенсиздер? Новое упражнение дегенди басасыздар дагы. Анан ылдый жакты карасаңыздар, ушундай бир нече оюндарга сиздерге эмне ачылат экен? Доступ берилет. Ушул оюндарды сиздер кантип ойнотосуздар, кантип түзөсүздөр? Келиңиздер, биринчи эле оюн бул найти пару деп аталат. Түгөйүн тап деген оюн экен кыргызча, Бул жерге сиздер кантип ойнойсуздар? Мынакей биринчи бизге мисалдар берилет. Бул жерде оор экен, оор оюндар экен. Ошол үчүн жакшы түшүнбөгөндүгүм үчүн мен ойной албайм. Группы, скругление, эмне деп турат, түшүнбөйт экенмин. Келиңиздер, андан көрө жаңы эле создать новое упражнение дегенди басып туруп, анан сиздер менен чогуу ойнойбуз. Создать новое упражнение дегенди басасыздар. Мисалы, кайсы сабакты тандасак? Келиңиздер. Чыңгыз айтым, адабият сабагын тандайлы, кайсы чыгарма кимдики экенин табабыз. Кыргыз адабияты деп коелу, мисалы. Кыргыз адабияты. Түгөйлөрдү таап, же болбосо чыгармалардын чыгармалардын авторлорун тап деп коелу. Мисалы, бул оюндун аты да. Бир чыгарманын аты берилет, ошонун авторун биз издешибиз керек. Ал үчүн сиздерге ылдый жагында ушундай описание задания жаздык, анан пара деп берилет, ушундай. Пара деген жердин биринчисине текст деп туруп беребиз, мисалы, келиңиздер, тоо балдары деп коелу. Тоо балдары. Бул кимдин чыгармасы эле? Бул жерге авторун жазабыз. Мисалы, Түгөлбай Сыдыкбеков. Түгөлбай Сыдыкбеков. Экинчи, добавить следующий элемент. Пара 2. Текст. Мисалы, Кыямат. Кыямат деген чыгарманын автору ким? Бул жака картинкага эмне деп койсок болот? Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн коюп койсок болот. Искать картинка кылып көрүңүздөр. Чыкса чыкты, чыкпаса өзүңүздөр коюп койсоңуздар болот. Анын алып туруп, компьютериңиздерден алып туруп. Чыңгыз Айтматов деген чыкпайт экен. Ал үчүн биз өзүбүздүн картинкабыздан загрузки деген бөлүмдөн, же болбосо башка бөлүмдөн эле, мисалы, мен Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн алып келип туруп коюп койдум. Мынакей. Биринчи элемент тоо балдары Түгөлбай Сыдыкбековдуку, Кыямат Чыңгыз Айтматовдуку. Добавить следующий элемент. Мисалы, келиңиздер.
сынған қылышты алалы. Сынған қылыш деп жазабыз. Сынған қылыш кімде келе жекелер? Кім жооп берет, келиңиздер? Сынған қылыш кимдин чыгармасы эле? Төлөгөн Касымбеков. Азамат Сежекегеңиз Төлөгөн. Балдардан ошентип кимди келе деп жазган сурагандан көрө ушундай кылып даяр кылып туруп жасап алып туруп анан ойнотуп койсоңуздар болот. Андан ары мисалы дагы бир чыгарманы алалы. Кыргыз адабиятынан дагы бир чыгарма сунуштап койсоңуздар жекелер. Мисалы Султан Раевдин Жан жаза деп коелу. Болушу мүмкүн. Ушундагы 4 параны биз тандап алдык, 4 пара тандап алдык дагы. Эми муну биз эмне кылат экенбиз? 5 деле болушу мүмкүн, сиздер бир канча 10 деле болушу мүмкүн. Сиздер аны өзүңүздөрдүн идеяңыздарга карата кетирип аласыздар. Андан ары бул жакта обратная связь деген жерге эмне кылат экенсиздер? Здорово ты нашел правильное решение деген жерге азаматсыз сиз туура таптыңыз деп жазып койсоңуз болот. Туура таптыңыз деп туруп жазып койсоңуз болот. Бизге дагы кошула тургандар бар окшойт. Деп туруп андан ары завершить и показать в предварительном просмотре дегенди басып койсоңуздар, мынакей ушундай болуп аралашып чыгат. Көрдүңүздөрбү? Кимдики кайсы экенин азыр бизде белгисиз. Бул сары болуп тургандар булар чыгармалар экен. Ал эми көк болуп турган бул авторлор экен. Келиңиздер, мисалы Кыямат деген чыгарма кимдики? Чыңгыз Айтматовдуку. Андан ары Тобалдары Түгөлбай Сыдыкбековдуку, Сынган кылыч Төлөгөн Касымбековдуку, ал эми Жан жаза Султан Раевдуку деп туруп, бул жерде тегеректин үчүндөгү птичканы бассаңыздар, азаматсыз сиз туура таптыңыз деп. Бардыгы жашыл болуп чыкты, көрдүңүздөрбү? Булардын паралары туура таптыңыз деп берилди. Ал эми эгерде ортосунда мындай наклейка болот, ажыратып алып туруп, сиздер туура эмес бере турган болсоңуздар, мисалы Түгөлбай Сыдыкбековдуку, Кыямат Тобалдарын Чыңгыз Айтматов кылып, мисалы ушундай экөөнүн туура эмес жооп берип туруп птичканы бассаңыздар, демек бул экөө туура эмес дегенди билгизет. Ал үчүн сиздер ортодогу наклейканы ажыратып туруп, кайра өзүнүн ортосуна коюп текшерип аласыздар. Мынакей бардыгы жашыл болуп чыкты. Демек эмне экен? Сиздин жообуңуз туура. Андан ары кеттик эжекелер. Новое упражнение деген басасыздар. Андан ары найти пару дегенди үйрөндүк. Андан ары классификация деген оюн. Бул оюнда аябай кызыктуу. Келиңиздер ал үчүн жасап көрөлү. Примерлер бар болду экен. Классификация овощей и фруктов от дейт. Бул оюнду биринчи ойноп көрөлү. Задание: назвать овощи, фрукты и разложить по корзинам дейт. Келиңиздер, бул эмне? Редиска овощевый же фруктовый? Овощи. Андан ары алмурут, фрукты. Картошка, овощи. Помидор, овощи. Перец, овощи. Лимон, фрукты. Алма, фрукты. Слива, фрукты. Бадыран, овощи. Банан, фрукты. Баклажан, овощи. Персик, фрукты. Жүзүм, фрукты. Капуста, овощи. Деди дагы оюн бүттү, токтоп калат экен. Анан текшерип көрөсүздөр. Здорово, ты верно выполнил задание дейт. Ушул сыяктуу кылып туруп азыр биз оюн түзөбүз. Ал үчүн сиздер эмне кылышыңыздар экен? Новое упражненияны басасыздар, классификацияны басасыздар дагы, создать новое упражнение дегенди басасыздар. Анан бул жерге келиңиздер, азыркы эле оюнду же болбосо келиңиздер жаныбарлар тууралуу кылабыз,
жаныбарлар дүйнөсү деп коелу. Бул жака суроосун жазабыз. Кайсы жаныбар кайда жашайт? Кайда жашайт? Өзгөчө кичинекей балдар үчүн да кызыктуу экен, бирок муну чоң класстар үчүн кылсак деле аябай кызыктуу болот. Мисалы, тарых сабагынан мисалы кайсы окуя кайсы жылы болгон, кайсы кылымга таандык, кайсы мамлекеттин тарыхына таандык деген сыяктуу бөлүп туруп, мисалы Кытай, кайсы маданият кайсы мамлекетке таандык, мисалы Кытай, Индия, Араб өлкөлөрү же болбосо жаңы чыгыш өлкөлөрү деп туруп бөлүп аласыздар классификациялап. Анан кайсы маданият кайсы өлкөгө таандык деп туруп тарых сабагынан ойнотсоңуздар болот. Же болбосо география сабагынан кайсы өлкө кайсы материкке таандык деп да ойнотсоңуздар болот. Түрдүү да өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга, өзүңүздөрдүн идеяңыздарга жараша болот. Ал үчүн мынакей биз азыр балдар үчүн оюн түзүп атабыз. Классификация деген оюн. Группа 1 деген жерге мисалы биз эмне жазат экенбиз? Үйдүн сүрөтүн коюп койсок болот. Үй жаныбарлары, анан токой жаныбарлары деп кетип атпайбы? Картинка деп туруп үйдө жашаган жаныбарларды бөлүп алабыз. Мисалы, фон деген жерге дом деп жазсак, мисалы, үйдө же болбосо сарайда жашай турган жаныбар болсо, ушундай үйдүн сүрөтүн коюп коебуз. Бул жерге үй жаныбар, группа 1 үй жаныбарларына эмнелер кирет? Бул жерге сүрөт да койсок болот. Мышык деп коелу. Текст түрүндө да кылсак болот. Следующий элемент деген басып, мисалы, ит деп коебуз, Добавить следующий элемент. Бул жерге картинка, мисалы, уйдун сүрөтү болсо, корова деп издеп алабыз. Мынакей, ушундай уйдун сүрөтүн кошобуз. Использовать. Андан ары бул үйдө жашаган жаныбарларга дагы эмнелер кирет? Группа 1 элемент картинка, мисалы, бул жерге эмне кылат экенбиз? Дагы үй жаныбарларынан курица деп коелу, Мынакей, ушундай болуп тооктордун сүрөттөрү чыгат экен. Использовать. Мисалы, бир группада 4 элемент болду. Андан ары добавить вторая группа задний фон деген жерге биз мисалы токойду кошолу. Токойдо эмнелер жашайт? Лес. Лес деп жазып койсок да болот, болбосо токойдун сүрөтүн коюп койсок болот эжекелер. Ал үчүн выберите картинку деген жерге искать картинка, лес деп туруп издейбиз. Мынакей, токойдун сүрөтүн алдык. Группа. Второй группабыз. Бул жерге кетти. Адашып кетти, эжекелер, кечиресиздер. Бул жакта группа задний фон деген жер. Мен жакшы эле оңдоп аткан жерим адашып кетти. Кайра группа задний фон үйдүн сүрөтүн коймокпуз. Кандайча адашып кеттим, өзүм деле түшүнбөй калдым. Задний фон деген жерге үйдүн сүрөтүн коебуз. Мынакей. Использовать. Группа 1, элемент 1, мышык, ит. Үчүнчү элементибиз уй болду, төртүнчү элементибиз тооктор болду. Группа 2, задний фон деген жерге выберите картинку. Бул жерге эмне коет экенбиз? Лес, токойдун сүрөтүн коет экенбиз. Экинчи элементибиз мышык эмес, белка. Белканын кыргызчасы тыйын чычкан, Тыйын чычкан. Токойдо дагы эмнелер жашайт? Тыйын чычкан жашайт. Кирпичечен, мисалы. Же болбосо картинкалардын ичинен дагы бир токойдо жашаган жаныбарлардан, мисалы, медведь. Кыргызчасы аю, Медведьди издесек, мынакей, аюнун сүрөтү чыкты. Использовать. Дагы бир токойдо жашаган жаныбар, мисалы,
эмнелер жашайт эле дагы токойдо. Кашкар токойдо. Кашкар жашайт. Волк деп коелу, Түлкүлөр жашайт. Түлкүлөр жашайт. Кашкырдын сүрөтүн коебуз да, используйбуз деп коебуз. Ушундай кылып сиз эрежекелер арткы фондо экинчи группанын арткы фондо токойдо жашаган жаныбар элементи деген жерге аякта эмнелер жашайт, ошолорду жазып аласыздар. Үчүнчү группада түшсөк болот. Үчүнчү группа мисалы суда жашаган, бул жака деңиздин сүрөтүн коюп койсок болот. Группа 3 задний фон деген жерге выберите картинка, искать картинка. Бул жерге эме деп коелу. Море деп издейбиз. Деңиздин сүрөтүн коебуз. Суда жашаган жаныбарлар. Использовать. Анан элемент 1 деген жерге не жазат экенбиз? Мисалы, акула. Кечиресиздер. Мен жасаган нерсенин баардыгы жок болуп кетип атат, өзүм да түшүнбөй калып атам. Акула. Дагы дельфиндер жашайт. Добавить следующий элемент. Выберите картинку, искать картинка. Балыктарды рыба деп издейбиз. Андан ары завершить, показать. Көрөлү, эмне болот экен. Мен буга чейин жасап койгон нерсенин баары жок болуп кетип атат. Эмнеге түшүнбөй калып атам. Жантан бери 15 сүрөт коюп койгом негизи. Текст менен жасап кое берели, макул. Задний фон. Үй жаныбарлары. Группа элемент. Мышык. Күчүк. Уй. Тоок болчу. Андан ары экинчи группабыз. Токой жаныбарлары. Токой жаныбарларына аю. Тышкан. Кирпи. Чечен. Кашкыр. Ушундай болуп 3 бөлүмгө бөлүнөт экен. Суда жашаган үй жаныбарлары, анан токой жаныбарлар деп. Мен мунун ордуна негизи буга чейин сүрөттөрдү койгон болчумун. Кайсы бир себептер менен сүрөттөр дагы мен жасап койгон тексттер да жок болуп кетти. Келиңиздер ойноп кое берели. Мышык кайсыга кирет? Үй жаныбарларына кирет. Балык суда жашайт. Андан ары мышык үй жаныбарларына кирет. Аю токой жаныбарларына кирет. Ушинтип балдарыңыздар менен ойносоңуздар болот. Күчүк үй жаныбарга кирет. Тоок үй жаныбарга кирет. Дельфин суу жаныбары. Уй үй жаныбары. Чычкан токой жаныбары. Акула суу жаныбары. Кирпичечен токойдо жашайт. Кашкыр токойдо жашайт. Ушундай кылып туруп сиздер ойнотосуздар балдарды. Бул бир эле эмес, бир нече болушу мүмкүн. Алып келип туруп бул жакта проверить дегенди бассаңыздар, демек мен мону туура эмес жазган экенмин, кашкырды бул жак башка жака киргизип койгон окшойм. Здорово, ты верно выполнил задание дейт. Бул жерде бир аз системалык каталар кетип атат эжекелер. Ошон үчүн сиздер туура жазып аласыздар.
Бул оюндун аты классификация деп аталат. Карышкырды сууга коюп койдуң го? Ошол Тупой жаныбар. туура эмес жасалып калыптыр эжеке. Настроить еще раз дегенге киресиздер, эгер туура эмес болуп калса. Суунун тушуна суу койгонмун. Бул дельфин, акула. Бул жерде үчүнчүсү картинка акула, дельфин. Выберите картинку деген жерге мен негизи эми эле койгом. Техникалык каталар болуп кетти окшойт. Выберите картинку. Кашкыр. Азыр дагы бир жолу завершить, показать деп предварительный просмотр кылабыз. Кой, суу, кой, аюуда кой, акула сууда жашайт, дельфин сууда жашайт. Могу ашыкча болот да, ошол. Каяктан кирип калган өзүм да түшүнбөйм. Кыскасы ушундай эжеке, сиздер өзүңүздөрдүн суроолорду ушундай классификацияларга бөлөсүздөр дагы ушул жерден туура беришиңиздер керек. Мен ал жактан азыр туура эмес бир нерселерди басып алдым окшойт. Же системалык ката болуп кетти окшойт. Жакшылап карап текшерип туруп анан балдарга ойното бересиздер. Экен. Эли жакка жүрөт. Выберите картинку деген жака ашыкча болуп калыптыр. Өчүрүп салабыз. Ары эле ушундай башынан баштап өзүңүздөр бир текшерип ойнотосуздар. Ал жерде аюуда койдо жашайт, күчүк үйдө жашайт, дельфин сууда жашайт, тоок үйдө жашайт, мышык үйдө жашайт, акула сууда жашайт. Анан текшерип көрөсүздөр, Здорово, все верно выполнили задание. Демек биздин оюнубуз бүттү деген сөз. Андан ары эжеке классификация деген оюнду ойноп үйрөндүк. Найти параны үйрөндүк. Андан кийин хронологическая линейка деген оюн бар. Бул жерден дагы сиздер эмне кылат экенсиздер? Бул жерден кайсыл азыр бизге бир пример берип атат. Кайсы буюм канча жылда эмди дегенчи точный эмелерин сиздер балдарга жазып өзүңүздөр жазып туруп анан буга чейин өткөн сабагыңыздар болушу мүмкүн. Мисалы тарых сабагынан хронологическая линейканы да ойнотсоңуздар болот. Ал үчүн сиздер жылдарын туура жазышыңыздар керек. Минимум мисалы тарых эле эмес, көп эле сабактардан ойнотсоңуздар болот. Географиядан ойнотсоңуздар, биологиядан ойнотсоңуздар болот. Математикадан дагы ойнотсоңуздар болот экен. Келиңиздер, оңой эле балдар үчүн бир хронологический линейка жасап көрөлү. Мисалы, математикадан мисалы 1ден баштап максимум 2000 деп кое берели. Элемент текст. Мисалы 1 плюс 3 деп туруп барабар. Барабар деген белгини коюп коесуздар. Оценка 4. Добавить следующий элемент. Мисалы 30 кемитүү 20 барабардың басасыздар дагы. Оценка деген жерге мисалы 10 деп коесуздар. Добавить следующий элемент. Текст деген жерге мисалы 99 кошу 1 барабар. Оценка деген жерге 100. Добавить следующий элемент. Мисалы 900 же болбосо 1100 кемитүү 100. Ушул сыяктуу өзүңүздөр эсептерди жазып аласыздар. Жазып туруп оценка деген жерге кайсыл сан жазылыш керек. Мисалы мен азыр 4-5 жазып коеюн макул. Андан ары 500 ошо 500 деп алам дагы барабар деп туруп оценка деген жерге мисалы мунун туура жолун жазып коем. Ушундай кылып туруп сиздер бул жерге азамат же болбосо туура деген сыяктуу сөздөрдөн жазасыздар.
кыргызча болобу, кайсы тилде болсо да. Завершить и показать предварительный просмотр деген бассаңыздар. Сиздер алып келесиздер, балдар келет дагы, мисалы 1 кошуп 3 барабар канча болот дегенде могу жерден өзү издейт. Алып келет, мындай хронологический линейкага. Могу жактан топ-туура жолун жазыш керек. 1 кошуу 3 барабар 4 болот. Андан ары 30дан 20-ны алса канча болот? 10 болот деп туруп табыш керек бул жака. 30дан 20-ны алса канча болот? 10 болот деп туруп балдар туура жазыш керек да жоончу. Сиздер математикадан эле эмес, бардык сабактардан да ойноп аласыздар. Цифра катышкан жерден сан катышкан суроолор болот да, мисалы канчанчы жылы кабыл алынган, канчанчы жылы ачылган деген суроолор болот да. Ошолорду сиздер ушундай хронологический таблицага ойнотуп алат экенсиздер. Мисалы, мынакей мен азыркы суроолорумду ушундайга жайгаштырып алдым. Текшерип көрсөк, бул 999, бул туура эмес болуп калган, бул 1000 болуп керек. Туура. Көрдүңүздөрбү, сиздер дагы ушул жакта турган цифралардын ордуна сиздер суроолорду коесуздар. Кыргызстан жили качан кабыл алган деген сыяктуу, же болбосо биринчи жолу Кыргызстан кайсы жерде жайгашкан, канчанчы жылы Кыргызстан ушул жерлерде жашаган, же болбосо Барсбек каган кайсы убакытта башкарган, Тагайби кайсы убакытта башкарган деген сыяктуу тарыхтан болобу, географиядан, мисалы Америка качан ачылган деген санга байланыштуу суроолорду ушул жашыл жерлерге задание дегенге жазасыздар дагы, туура жоопторун бул хронологиялык белгилерге өздөрү белгилеп коет, балдар туура жолун табыш керек болот. Бул оюндун аты хронологическая линейка деп аталат. Мынакей. Андан ары простой порядок деген оюн бар. Бул оюнду кандай ойнотсок болот? Азыр. Мисалы, кыргыз тилчилер үчүн, англис тилчилер үчүн, же болбосо тилчилер үчүн, орус тилден болобу, бул деген диалогторду туура ордуна коюу деген сөз. Ордуна туура коюш керек. Кайсы сөз биринчи сүйлөнөт, мисалы hello деген сөз эң башына келет. Андан ары анын ал-акыбалын сурайт, анан бул каякта, тиги каякта деген суроо жоопторду туура коюу деген оюн. Муну дагы өзүңүздөр изилдеп жасап аласыздар. Создать упражненияны басып туруп, бул жака эмне кылат экенсиздер? Выберите способ отражения элементов деген жерге сиздер карточки размещать свободно, карточка 1 деп бул жака суроосун коесуздар. Добавить следующий элемент, катары менен карточка 1, карточка 2, карточка 3 деп диалогду, ар бир карточкага кайсы диалогду кайсы кетип жазасыздар дагы. Бул жерден завершить и показать предварительным просмотром деген басып туруп оюнуңузду түзө аласыздар. Андан ары ввод текста деген да оюн бар. Бул оюнду дагы бул оюнду түзүш да бир аз кыйыныраак эжекелер. Кыйын деле эмес, мындай оңоюраак эле. Бул дагы жанагы башында ойногон оюнга окшош. Прочитай толкование лексического значения слова и запиши его в поле для ответа. Слово «запиши» в начальной форме с маленькой буквы. Уверенно тебе не ставит труда правильно выполнять задание. Бул оюн кандай ойнотулат десеңиздер, мол турган жака сиздер туура жообун жазышыңыздар керек. Бул жерде боштук турбайбы? Ошол жака туура жоопту жазыш керек. Бул жерде азыр табышмактар турат. Мисалы, линия образованная стежками. Албетте мен азыр табышмактарды таба албашым мүмкүн, бирок сиздер өзүңүздөр создать новое упражнениянын жардамы менен өзүңүздөр бир табышмактарды жазып, балдарга оюн түзүп бере аласыздар. Мисалы, название не указано деген жерге темасын жазасыздар. Балдар үчүн, мисалы, мекен тааны десек, бул жерге туура жоопту тап. Сиздер заданиянын суроону жазасыздар дагы, андан ары содержание деген жерге суроону жазасыздар. Мисалы, Кыргызстандын борбору
Воскрешениясы эмне? Бишкек. Муну балдар өздөрү жазыш керек болот. Добавить следующий элемент деген жерге сиздер суроолорду жазып кете бересиздер. Мисалы, Кыргызстандагы эң чоң көл деп коесуздар. Бул жака ысык көл деп балдар өздөрү жазыш керек болот. Андан ары добавить следующий элемент, текст содержание деген жерге суроолоруңуздарды берип кете бересиздер. Кыргызстандын түндүгүнөн кайсы өлкө менен чектешет деп коелу. Мисалы, ушундай суроо болсо, бул жака Казакстан деп жазып коесуздар. Туура жообун жазып, анан балдарга ойното аласыздар. Мисалы, мен азыр 3 суроону жаздым. Андан ары совершите предварительном ответе. Туура жоопту таап көрүңүздөр. Бул жерде сиздер суроолор эле берилген. Мен азыр 3 эле жаздым. Сиздерде бир канча суроо болушу мүмкүн. Кыргызстандын борбору Ош дей турган болсок, Кыргызстанда эң чоң көл, мисалы, Сом көл дей турган болсок, көрөлү. Кыргызстанда, мисалы, бул жакты Кытай деп коелу. Үчөө тең эмне болуп чыгат? Туура эмес деп кызыл болуп чыгат. Ал үчүн сиздер эмне кылышыңыздар керек? Балдарга туура жоопту тапшырганга аракет кылышыңыздар керек болот. Ысык көл. Казакстан деп туруп туура жоопту балдар өздөрү табышат. Молодец, ты решил все вопросы верно. Бул оюндун аты эмне деп аталат экен? Вот текста деп аталат мынакей. Андан ары викторина, бул жанагыдай эле викторина. Заполнить пропуски деген бул бош орундарды толтуруу. Кыргыз тилчи адабиятчы мугалимдер үчүн ойносо болот. Андан ары кто хочет стать миллионером деген да оюн бар. Баарыбызга эле белгилүү оюн. Бул жерге да сиздер ошону тандайсыздар. Кто хочет стать миллионером деген белгилеп туруп, создать новое упражнение кыласыздар дагы. Бул жерге вопросын жазып, вопрос деген тушуна вопросын жазасыздар. Правильный ответ, неверный ответ. Правильный ответ деген туура жоопту ушул тушка жазасыздар. Калган 3 туура эмес жоопту ушул неверный ответ деген жерлерге жазып туруп ойното бересиздер, урматтуу жекелер. Название не указано деген жерде, мисалы, келсе мында да оңоюраак темаларды алып туруп жасайлы батырактан. Мисалы, кичинекей класстар үчүн орус тили деп коелу, кыргыз тилди мектеп үчүн орус тили. Вопрос, биринчи вопросубуз мисалы, качан переведи слово качан деп коелу. Правильный ответ когда. Неверный ответ как, где, куда. Экинчи, найди правильный вариант. Мисалы, бул жака ата, папа, ата, мама. Эмеси да которулуш, мисалы, ата, тетя. Ата деген сөздүн орусчасы, мисалы, дядя деп десек, бул жерде ата деген сөздүн орусчасы папа болот. Вопрос үчүнчү. Как будет слово сосед на кыргызском языке деп суроосун жазып аласыздар. Бул жерде правильный ответ кошуна. Неверный ответ айыл, мисалы, же болбосо базар, же болбосо тууган деп коелу.
Кийинкиси вопросы для игры довольно сложно дейт. Бул жерге дагы бир оруураак суроо беришиңиздер керек болот. Мисалы, переведи слово, например, орусча, кыргызча бир сөздү орус тилине котор деп суроо берсеңиздер, ажыдар деген сөздү, мисалы. Слово ажыдар на русском языке деп ар жагын улап коесуздар туура кылып. Мен азыр кыскача эле жазып берип атам. Правильный ответ, например, дракон. Неверный ответ змея болушу мүмкүн. Же болбосо крокодил. Же болбосо бегемот деп коелу. Туура жообу дракон. Андан ары вопросы эң эле оруураак суроолор кетет. Ошондон ары мисалы какой из этих слов является, например, глаголом дейли. Бул жака баруу, тамак жейм. Жок, булар эме болуп атат, баардыгы эле глагол болуп экен. Мисалы, кызыл, то, же болбосо ал деп коелу. Ал десек, беркинде ал түшүнүп калышат. Мисалы, вагон деп коелу. Кайсы сөздөр булардын ичинен глагол болуп эсептелет. Андан ары акыркы суроо калды. Найди перевод. Или найди правильный перевод. Вот дейбизда жанагыга эле окшош. Мисалы, эмне деген суроону алсак, город деген суроо. Город переводу шаар. Же болбосо город айыл. Город то. Же болбосо город көчө деп коелу. Ушундай кыласыздар дагы, мынакей миллион сомго чейин жете тургандай 6 суроо түзүп алдык. И завершить, показать в правильном просмотре деген басасыздар да, мынакей 500 сомдон баштап переведи слово качан. Когда, правильно. Андан ары 1000 сомдук. Найди правильный вариант. Ата, папа, правильно. Дальше 5000 сомдук. Как будет слово сосед на кыргызском языке? Кошуна. Андан ары 50000 сомдук. Переведи слово ажыдар. Дракон. Правильно. Андан ары 250 000 сомдук. Какой из этих слов является глаголом? Бару. Правильно. Акыркысы 1 000 000 сомдук. Найди правильный перевод. Город айыл, город көчө, город то, город шар. Правильно. Дейсиздер дагы здорово, ты верно выполнил задание деп. Ушундай кылып балдарга ойното бересиздер, жекелер. Бул оюндун аты эмнекен? Кто хочет стать миллионером. Андан ары да бул программада көптөгөн оюндар бар, жекелер чукулап жазып көрсөңүздөр бат эле таба аласыздар. Ушулардын ичинен скачки деген да оюн бар. Скачки деген оюн бир нече балдар ойной ала турган оюн. Келиңиздер. Играть в одиночку дедик дагы. Бул оюн кандай оюн болот? Папе 45 лет. Он старше мамы на 3 года. Сколько лет маме? 42 год. Муну балдар өз алдынча ойной беришет. Ошого окшогон логикалык суроолордон же болбосо предметиңизге байлап туруп бир суроолорду түзүп ойносоңуздар болот. Сколько всего единиц 3 десятках? 3. Ой, 30. В каком ряду числа расположены в порядке убывания? Суроолорду жакшы түшүнгөн жокмун, ошон үчүн мен дальше ойноп кете берейин, жекелер. Бул оюн ушундай.
11 суроодан турат экен. Уменьшаемое 35, вычитаемое 4, найдите разности. Дадим болушу мүмкүн. Туура экен. Бул ушундай ат чабыш деген оюн. Скачка. Кайсы оюнчу туура жооп берсе, алдыга чыгып марага биринчи жетет. Найдите число, в котором 5 десятков из 3 единиц. 53. 53 кой, туура. Андан ары. Найдите самое большое значение число, составленное цифрами 3 и 7. 73. Какое число надо вычесть из 26, чтобы получить 5? 21. 8 суроого жооп бердик. Из данных чисел найди наименьшее число, окончавшееся цифрой 3. 13. Бул атайын начальник класстарга ылайыктуу жакшы оюн экен. Силер дагы ушул сыяктуу кылып оюндарды өзүңүздөр түзө аласыздар. Между какими числами находится число 21? Бир сурообуз калды. Какое число задумали, если в нем не хватает 2 единицы, 4 десятков? Компьютер менен ашып кетти. Найдите число, в котором число десятков на 4 числа больше единиц стоит. Компьютер 8 суроого туура жооп берсе, мен 7 суроого туура жооп бериптермин. Муну сиздер компьютер менен деле ойносоңуздар болот. Анан играть в одиночке, анан играть с друзьями деген бар. Ошолордун бирөөсүн тандап туруп, мисалы, с друзьями кыла турган болсоңуз, балдарга ошонун ссылкасын жөнөтөсүздөр дагы. Андан ары ойното бересиздер, эжекелер. Муну дагы создать новое упражнение дегенди басасыздар. Бул жерден жанагындай эле вопрос деген тушуна сурооңуздар жазып, правильный ответ тушуна туура жоопту жазып, неверный ответ 3 туура эмес жоопту жазасыздар. Андан ары добавить следующий элемент деген жерге дагы суроо жоопторуңуздарды кошуп туруп, анан завершить и показать в предварительном просмотре дегенди басып туруп ойнотосуздар. Анан бул жакта дагы сиздер кроссворд да түзө аласыздар. Угадывание слов деген да сонун оюн бар. Слова из букв деген да оюн бар, Мисалы, келиңиздер бул жактан ойноп көрөлү. Слова из букв деген оюнду көбүбүз эле ойноп жүрөбүз, телефондордо деле бар. Көп эле жерлерде бар. Бул жерден сиздер эмне берет сиздерге? Бул жердин арасынан тап деп берет, сөздөрдү тап деп берет. Мисалы, мен бул жерден эмне деген сөздү көрүп атам? Шайгак деген сөздү көрдүм. Ойноп жүрөбүз го, жекелер, ошол эле оюн. Корностай деген сөздү көрдүм. Альпака. Ушул сыяктуу оюндар бар, муну дагы сиздер ойной бересиздер. Бул бир нерселердин аты экен. Тоолордун аты окшойт. Кечиресиздер. Создать новое упражнение кылып алып туруп, сиздер бул жерге бир нече сөздөрдү жазат экенсиздер. Фоновый картинка деген жерге бир картинканы тандап коесуздар. Мисалы, Кыргызстан деп коелу. Мистер Кыргызстандын 7 областы тууралуу эмне кылат экенбиз? Кыргызстандын 7 областы тууралуу биз азыр оюн түзөбүз. Ал үчүн сиздер суроону жазышыңыздар керек. 7 областы. Нарын. Добавить следующий элемент деген жерге кетип бересиздер. Чүй. Добавить следующий элемент. Баткен. Ош. Ар бир областы
жазып чыгасыздар, Жалал Абад. Ысык көл. Талас. Жеті область болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Әке, жеті область ушинтип жазасыздар дагы. Алып келип туруп завершить и показать в предварительном просмотре дегенди коесуздар, мынакей. Ар жакта Кыргызстандын желеги чыкты. Көрүнөт эжекелерибиздерге. Мынакей. Чыкты дагы, эми бул жерден балдар эмнени табыш керек? Жети областтын аталышын табыш керек. Мисалы мен бул жактан Ысык көл дегенди таптым. Баткен, Жалал Абад, Нарын, Чүй. Так. Көрбөй жатам. Ош. Бир область калды, Талас калды. Макинанын Талас экен. Здорово, ты верно выполнил задание. Ушул оюнду балдарга ойносоңуздар, бул дагы абдан кызыктуу болот эжекелер. Андан ары кеттик. Новое упражнение деген басып туруп. Кроссворд деген сөздү, кроссвордду дагы сиздер түзөсүздөр. Бул жерден создать новое упражнение деп туруп. Бул жерге вопросын жазасыздар, ответин кроссвордко түшчү сөздү жазасыздар. Дагы ошондой добавить следующий ответ. Вопросын жазып, кроссвордко түшчү сөзүн ответ деп жазасыздар. Анан эскерте кетчү нерсе, кроссворд негизи бири-бирине уланган болот го, ошон үчүн сиздер жооптордун, кроссвордко түшө турган жооптордун ортосуна тамгалар бири-бирине жабыша тургандай болуп, мисалы, Баткен деген сөздө е тамгасы бар, демек еден эге тиешелүү же болбосо ны тамгасы бар, ныга байланыштуу кылып кийинки жоопторуңуздарды бири-бирине байлап туруп алып кетишиңиздер керек болот. Андан ары кеттик. Learning Apps деген сайт жалпысынан ушундай эжекелер, сиздерге пайдалуу болгон болсо, ойноп көрүңүздөр, ойнотуп жасап, өзүңүздөр оюн түзүп көрүңүздөр. Абдан кызыктуу, көпчүлүк жөн гана сабактардан суроолорду берип койбостон, ушул платформанын жардамы менен сонун кызыктуу оюндарды, викторина жана башка кроссворд сыяктуу оюндарды түзүп балдарга ойното алат экенсиздер. Андан аркы сайтыбыз биздики WhatsApp'та WordWall болуш керек. Мынакей WordWall деген оюнду басып туруп сиздер киресиздер. Мынакей ал үчүн сиздер ошол эле WhatsApp'та шилтемени басып койсоңуздар болот. Же болбосо Google'дан WordWall деп издейсиздер. WordWall. Мынакей. Ушундай болгон көк логотиби менен WordWall деген оюн чыгат. Бул жака киресиздер, бул жерге дагы регистрация болосуздар, Зарегистрируйтесь, чтобы начать создание дегенди басып туруп, Sign in with Google менен улантам деп туруп белгилеп туруп, андан ары кетесиздер. Мен буга чейин түзүп койгон бир нече оюндар бар экен. Келиңиздер, аларга көңүл буралы. Мисалы, ушундай оюнду түзсөңүздөр болот. Сүйлөмдү ордуна туура коюп жаз дейт. Буларды сабакка атайын түшүндүрүш үчүн сүйлөмдөрдү туура түзүшүбүз керек. Мисалы, нан, жана деп түзгөнгө болбойт да. Башынан баштап жебек. Келиңиздер. Ал үчүн сиз эмне кылат экенбиз? Серикчекелер. Жебек деген сөз сүйлөмдүн башына келиш керек. Дүкөндөн нан жана май, 2 нан жана май сатып алды. Бул оюнду кийинкиси келиңиз. Бүгүн сүйлөм башына келет. Акылай мектепке акылай келген жок. Ура деп туруп оюн бүттү. Мынакей ушундай болуп, кайсы сүйлөм кандай түзүлгөн, туура түзүлгөнүн көрсөтүп койт экен дагы.
Бул оюндун аты привести в порядок. Анча сиздер создать занятия дегенди басып туруп, бул жактан привести в порядок деген оюнду басат экенсиздер. Эскерте кетчү нерсе, бул WordWall оюнунда 4 гана оюн түзүп алат экенсиздер. Сиздер бир нече аккаунттун жардамы менен кирсеңиздер болот. Google аккаунт, бир нече Google аккаунттун жардамы менен кирип, эмне кылат экенсиздер? Бир нече оюндарды түзө аласыздар. Мен буга чейин 4 оюн түзүп койгондугума байланыштуу азыр түзө албайт экенмин. Ар бир мугалимге 4төн мүмкүнчүлүк берет экен, 4 оюн түзүп ал деп. Калгандары платный экен. Ошон үчүн сиздер жакшы болгон 4 оюн түзүп аласыздар дагы, башка аккаунтуңуздар менен дагы 4 оюн түзүп, 8 оюн түзсөңүздөр деле алар балдарга кандай пайдасын берет, Мисалы, мен жаңы аккаунтум менен кире албай койдум. Эми эле ушундай колесо деген оюнду да түзүп аласыздар эжеке. Колесо деген оюн бул ушундай аттарды жазсаңыздар болот, роллорду да жазып койсоңуздар болот, Айзереке эле сиз жооп бериңиз деген сыяктуу. Мисалы, балдардын аттарын жазып туруп ойнотсоңуздар болот. Ошондой эле азыр мен башка аккаунт менен кирип туруп сиздерге көрсөтүп берем. Анаграмма деген да оюн бар. Мына жерде сиздер бул аралашып кеткен тамгалардан туура сөздү табышыңыздар керек болот. Арткене ай бек деген ат окшойт. Анаграмм деген оюн ушундай. Максат, Айжан. Мынакей ушул сыяктуу оюндарды сиздер ушул WordWall программасы менен түзөсүздөр. Азыр мен выйти кылып өзүмдүн аккаунтум менен киришим керек, же болбосо жаңы регистрация болушум. Зарегистрироваться кыламын. Бул жерге emailымды жазамын. Буга чейин колдонбогон бир emailымды таап туруп жазып көрөйүн. Сиздер дагы бир нече аккаунт менен кирип жасап алсаңыздар болот. Себеби бул программалар азыр көпчүлүгү платный болуп атат. Интернеттен техниканын өнүгүшүнө байланыштуу. Булар мурда эле түзүп койгон программалар болчу, азыр ушулар актуалдуу колдонулуп жаткандыгына байланыштуу. Булардын владелецтери, мындайча айтканда ээлери платный контентке өткөрүп жатат. Буга так эле кире албай койдум. WordWall деп киресиз экен, WordWallду басып туруп. Кирүү дегенде регистрацияда толтурдум, кайра эле ошону көрсөтүп туруп алды. Платный окшойт. Ошо платный экен, азыр көпчүлүгү платный коюп атпайбы? Ошо платныйда виза карточка ачып туруп ошо менен которуш керек экен да. Виза карточка керек экен. Кийинкисин үйрөтө бер. Кийинкисин өтөр эле жекелер, сиздер бул жакты дагы жакшылап аракет кылып коюңуздар. Платный экен келди. Кире албасаңыздар, анда платныйга өтүшүңүздөр керек болуп калат экен. Мен бирок буга чейин колдонгонума байланыштуу 4 мүмкүнчүлүгүмдүн баардыгын колдонуп коюпмун, ошон үчүн сиздерге көрсөтө албай калдым эжекелер. Андан ары кийинки сабакта биз эмени үйрөнөбүз, жасалма интеллектти дагы бир жолу үйрөнөбүз. Баягы вебинарга көпчүлүк эжелер катышпай калган. Кийинки сабакта жасалма интеллект, могул жакта турган ChatGPT менен Leonardo AI деген бул жасалма интеллектке кирет. Ошон үчүн биз 8-чи жок, бул жакта 7-чи деген пропускать этилип кетиптир. 8-чи Quizlet деп турбайбы? Ошол жакты көрсөтүп коеюн, Анан кийинки сабакта буюрса ChatGPT
Leonardo AI, ideogram деген сыяктуу жасалма интеллекттин жардамы менен кантип план түзөбүз, ошолорду үйрөнөбүз. Бул Quizlet деген сайт, эжекелер, бул эмне сайт экен? Бул даяр карточкаларды түзө ала турган сайт. Ал үчүн сиздер дагы вход дегенди басасыздар. Же болбосо зарегистрироваться дегенди басып туруп, өзүңүздөрдүн Google аккаунтуңуздар менен киресиздер. Мынакей ушундай болуп ачылат. Сиздер продолжить с Google улантып туруп, андан ары мисалы мен биздин сайтты тандайм. Биздин аккаунтту продолжить кылып, бизден сурайт день рождениябызды. Белгилейсиздер дагы. Я учительди белгилеп туруп, андан ары кире бересиздер. Бул азыр бекер пробный версиясы болуп атат. Quizlet деген сайтка кирдик. Бул жерден эмне кылат экенбиз? Эң ылдый жагына эле кире берсеңиздер, бул жерде карточки деген бар. Для учеников, для учителей, ресурсы, язык дейт. Для учителей бул жерде вебинарлар бар, эжекелер. Вебинар деген билесиздер, азыркы заманбап сайт техникалардын жардамы менен дагы кандай блогдор түзсөк болот, эмнелерди үйрөнсөк болот, ушу для учителей деген бөлүмдөн карайсыздар. Ал эми для учеников деген жерден сиздер эмне кылат экенсиздер? Карточкалерди жасай аласыздар, тесттерди жасай аласыздар. Заучивание деп коет. Мисалы, английский же орус тилинде мугалимдер болсо, ошол заучиваниени колдонсоңуздар да аябай эффективдүү болот. Келиңиздер, карточка жасаганды үйрөнөбүз бул жерден. Бул жерде создавайте карточки деген жерде сиздер карточка жасап аласыздар. Кантип жасайсыздар? Ал үчүн сиздер создать модуль с карточками деген басасыздар. Ылдый жак, эң ылдый жагын тандап таап туруп эле для учеников. Бул дагы чыгады. Бул дагы добавить банковская карта деген чыкты регистрацияда. Мага көрсөтүп коесузбу эжеке? Мына. Акысыз эле чыгыш керек болчу. Ушундай болду. Оффлайн өткөнүңүздө, эжеке ноутбуктан кирип көрсөңүз болот эжеке, болбосо оффлайн өткөнүңүздө эжекелердин баардыгы отуруп ушул жерден карточкаларды жасашкан ноутбуктун жардамы менен. Белки портфолду да жасап үйрөнгөнбүз. Төрттөн оюндарды түзүп келишкен эжекелерчи. Создать модуль с карточками дегенди басып туруп, анан бул жерге сиздер кайсы сабактан кандай карточкалар түзүшүңүздөр керек экен. Мисалы, жанагы эле жемиштер дей турган болсок, жемиштер деп коелу, жаш балдар үчүн, башталгыч класстар үчүн, же болбосо бала бакчада эмгектенген мугалимдер үчүн жемиштер деп коелу дагы. Анан туура жоопту тап деп коелу. Анан сиздер бул жерге термин, анан определение деген. Термин деген жерге кандай аталат, ал эми определение деген жерге сиздер сүрөтүн коюп койсоңуздар болот. Термин мисалы алма деп туруп, бул жерге изображение деген жерге алма деген сүрөт автоматтык түрдө чыгып калды көрүңүздөр. Андан ары термин алмурут, изображение деген жерге алмурут деген сүрөт өзү чыгып калды. Термин да жемиштерден жүзүм, кайра изображение бассаңыздар, мына ушинтип жүзүмдүн сүрөтү чыкты. Бул жака кайра төртүнчү терминибиз банан боло турган болсо, банан деп жазабыз. Изображениени бассаңыздар, мына ушундай банандын сүрөтү чыкты. Бешинчи апельсин.
изображениени бассаңыздар, мына бесинчи сурет чыкты. Андан ары дагы 5 эмес бир нече карточка жасайм десеңиздер, 6-чы мисалы өрүк дешиңиз мүмкүн. Сүрөт изображение. Ушундай өрүктүн сүрөтү чыкты. 7-чи ананас. Сүрөт чыкты. 8-чи Алча. алча. Рахмат эжеке. Десек, алчанын сүрөтү чыкты. Бул модуль 8 карточкадан турат. Создать дегенди басабыз, булар өтө чоң башталгыч класстарда ошондой эле бала бакчада эмгектенген мугалимдер үчүн да аябай пайдалуу. Вот у вас отличный модуль дейт. Ушундай болуп карточкалар түзүлдү эжекелер. Өрүк, ананас, алча. Эми бул жерде сиздер балдарга заучивание кыласыздар. Карточки деген жерди бассаңыздар, карточкалардын сүрөттөрү өзү чыгат, мынакей ушундай болуп. Рекламалар көңүлдүрбөйбүз. Мынакей. Бул алмурутта үйрөтө бересиздер. Бул жүзүм. Бул банан деп. Жанагы сиздер муну балдарга жаттатыш үчүн заучивание дегенди бассаңыздар, мынакей биздики азыр карточкабыз чыкпады, ушул жерге учить дегенди басып туруп, заучивание дегенди бассаңыздар, бул эмне болот экен? Балдарга жаттатуу болот. Кайсыны сиз тандагыла балдар? Бул кайсы болуп эсептелет десек, алма деп тандаш мүмкүн. Келгиле кийинкиси бул алмурут. Андан ары бул жүзүм. Бул банан деп. Бул тест түрүндө эмне болуп кетет экен? Балдарга суроо болуп кетет. Бул эмне балдар? Бул өрүк. А булчу? Бул ананас. Жаттатат экенбиз. Дагы башкача варианттары да бар жаттатуунун. Ал үчүн сиздер эмне кылат экенсиздер? Заучиваниеден ылдый жагынан подбор деген бассаңыздар, бул дагы өзүнчө бир сонун. Начать игру деп кыласыздар дагы, мисалы кайсыга туура келет, Алча жака туура келет, кетти. Бананды тандадык, бул банан деген сөз. Текст менен картинка туура келиш керек, сүрөт. Өрүк, демек өрүк. Жүзүм, жүзүм. Алма, апельсин. Бул да балдар үчүн аябай кызыктуу. Эгерде мектебиңиздерде интерактивдүү доска же болбосо проекттер бар болсо, ушуну балдар менен ойнотсоңуздар да бул абдан кызыктуу болот. Бул сайттын аты Quizlet деп аталат. Муну сиздер сактап коесуздар, подбор деген жерге. Главныйын бассаңыздар, сиздердин библиотекаңыздарга келип түшөт. Ваша библиотека деген жерди басасыздар. Модули деген жерге келсеңиздер, жемиштер деп сакталды, көрдүңүздөрбү? Анын үчүн сиздер жемиштерди бассаңыздар, мына ушундай болуп карточкаңыздар, сиздер түзгөн карточка чыгат. Андан ары Learning for болду үйрөндүк. Quizlet негизи ушундай карточкалар үчүн аябай кызыктуу сайт болуп эсептелет. Главныйга чыгасыздар. Бул жерде да эмнелери бар экен деп издеп көрсөңүздөр болот. Бул жерде мугалимдер үчүн аябай сонун курстар да өтүлөт, подборкалар бар, ресурстар бар, бул жерде. Ушул жерлерден карап издеп таба аласыздар. Ваш и репетитор деген бул сиздин жасалма интеллект репетиторуңуз деген сөз. Бул жерден да сиздер жасалма интеллектке бир нече суроолоруңуздарды берип, чечип алсаңыздар болот. Билбей жүргөн илимий маселелер боюнча суроолорду бере аласыздар. Андан ары кеттик, андан ары биздин акыркыга чейинки сайтыбыз Joyteka деп аталат. Бул Joyteka сайты дагы аябай кызыктуу сайт. Бул чоң класстарга көбүнчө ылайыкташтырылган. Бул жерден сиздер эмне кылат экенсиздер? Создать занятия деген басасыздар, ага чейин войти кылып туруп,
тоже буга дагы регистрация болосуздар. Буга дагы сиздердин электрондук поштаңыздар аркылуу кирип, же болбосо войти с помощью Google дегенди басып туруп кире бересиздер. Бул жерде мынакей войти с помощью Google дегенди бассаңыздар, автомат түрдө сиздердин Google аккаунтуңуздар менен кириши керек негизи. Болбосо ушинтип логин пароль сурайт. Регистрация болосуздар, өзүңүздөрдүн Google аккаунтуңуздарды жазып. Бул жерге пароль ойлоп табасыздар. Зарегистрироваться кылып туруп, бул уже существует дейт. Демек, мен мурда кирген экенмин, Joytech-га. Код деген басып туруп войти кыласыздар. Мен буга чейин кирген экенмин, ошон үчүн логин паролюмду восстановить этип, кайрадан киришиме туура келет экен. Окей. Ушундай сайт ачылат эшекелер. Анан бул жерден сиздер эмне кыласыздар? Создать занятие дегенди басасыздар. Анан бул жерден сиздер викториналарды, тесттерди, квесттерди, термин деген оюндарды жасап туруп балдарга ойното аласыздар. Интеллектуальная игра викторина деген бул жерде кандай оюн десеңиздер, бул жерде бир нече суроолор берилет. Бул жакта кандай түзүш керек? Посмотрите пример создать викторину деген жерден көрүп аласыздар. Сонун түшүндүрүп берген. Анан бул жерден сиздер заданияларыңыздарды добавить новый вариант кылып кете бересиздер. Мисалы 300 сомдук, 400 сомдук, 400, 500 деп ондай балдарга бал менен же болбосо сом менен ушундай кызыктырып алып туруп, анан бул жака темасын жазып, сиздер бул жака эмне кылып кетесиздер? Суроо жүктөй аласыздар. Балдар муну өзү мисалы 100 балдык оюнду тандайм депсе, 100 балдык оюнду кошосуздар, 500 балдык оюн десе, андан оорураак суроолорду кошуп, далее дегенди басып туруп, суроолоруңуздарды жүктөп кете бересиздер. Бул дагы Joytech деген сайт. Мен муну отдельно өзүнчө бир түшүндүрүп туруп, сиздерге жөнөтүп коем, шашпай. Азыр баарыңыздар чарчап калдыңыздар болушуңуздар керек. Сабагыбыз 2 сааттан ашып кетти. Ушул акыркы 2 сайтыбыз калган болчу. Кийинки сабакта буюрса биз сиздер менен кайсы сайттарды өтөт экенбиз? Жасалма интеллект, ChatGPT, Leonardo AI, анан Neurpod деген сайтты, ошондой эле бир нече жасалма интеллекттин сайттарын сиздерге шилтемелерин жөнөтөм кийинки сабакта. Ал сабакка чейин мен бүгүн өткөндөрүбүздү практика жүзүндө кайталап мага жөнөтсөңүздөр болот. Ушул бир нече
Мен сіздерге түшүндүрүп бергендерден бир же экөөсүн жасап мага тапшырма түрүндө жөнөтөсүздөр. Quiziz'ден болобу, Kahoot'тан болобу, Learning Apps'тан болобу, же Wordwall'дан болобу, ушулардын азыркы мен түшүндүрүп берген сайттардын бир нечесинен сиздер жасап көрүңүздөр жана мага жөнөтүп коюңуздар, эжекелер. Бүгүнкү сабакка катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Барыңыздар эле чарчап калдыңыздар окшойт кечке менен карап отуруп. Бүгүнкү сабак кызыктуу эле, пайдалуу эле болду эжеке сиздерге. Эң керектүү. Пайдалуу болду. Рахмат. Пайдалуу болгон болсо, ушул бүгүнкү өткөн теманы сиңирип алалы, Ооба. Кандай десем, көпчүлүк эжекелерге аябай көп маалыматтар болуп кетти окшойт. Бир сыйра практика жүзүндө кайталап, компьютерден, ноутбугуңуздардан болобу, телефондон болобу жасап аракет кылыңыздар. Ар бир сайтка кирерден мурун электрондук почтаңыздарды сурайт, регистрация кыл депчи, же болбосо Google аккаунт менен кир деп сурайт, ошол экөөнүн бирөөсү менен киресиздер. Же регистрация болосуздар, же Google аккаунт менен улантып коюп кире бересиздер. Анан кээ бир сайттар платный экен, бирок биз буга чейин офлайн өткөнүбүздө Wordwall деген сайттан 4төн оюн жасап алганбыз. Learning Apps'тан деле бир нече оюндарды жасап койгонбуз. Сиздер да аракет кылып көрүңүздөр. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сактааматта болуңуздар. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук каалайм. Рахмат. Сага да ден соолук каалайбыз. Ман жазып жөнөтүп кой. Рахмат эжеке, саламатта болуңуздар. Саламатта. Рахмат.